Bunlar 32% mayroluk may. Men менен азыр талашам десеңиз, алып лабораторияга беребиз. Муну mayroluk. Себеби көрүнүп турбайбы? Коробка бизге көрүнөт да май. Замечательно, тура кабыл алгыла. Завтра, ужинга да, обед кана. Не, бир эле жолу эме кылып коесуңар. Же эртеден кечке перловка бересиңерби, суп? Жок. Бир эле тамакты эртең менен жасап кечке бересиңерби. Токойдогу коёндун жашоосу. Мен бала бакчага тартып. Мисалы да. Бизде деле бала бакча дейт балдар. Орус чомоктору да мунун бүт жака 7. 37 бала минус кетип атат. Ошондо 37 баланын мамлекеттен бөлүп аткан тамак ашы эконом болуш керек да. Мен сизге неме берейин, интервью. Мын жакта кыздар жайгашкан бардыгычы. Анан кыздар ушка местанын бардым, мандал немени ярустарын бир этаждан кылып койгонбуз. Себеби аны эки ярустан кылганга болбойт экен да. Анан балдардын бизге баягы талабы күчөгөндөн кийин балдарды жатаканасын дух ярысына калды. Жакшы сөз жанды эритпейт. Жакшы сөз жанды эргитет. Жаман сөз жан кейитет. Жан эрибейт да эч убакта. Логически алганда жанды эргитет. Эргип алат жан. Алмаштырыш керек. Бул эми кийин бирөө туура эмес уккан, туура эмес жазып койгондо алмаштырып салабыз. Түшүндүм. Хорошо. Мен душ туалеттери. Булар бардыгы ысык суу менен неме кылганбыз, бирок график менен неме кылабыз, күндө мындай неме кылбайбыз. Себеби бизде неме местный да, жанагы. Ооба, местный да. Аны бир жылда зорго битказабайбыз дагы. Анан бирок ысык суу немелер бардыгы бар. Карабанага. Бардыгычы чыгат. Булардын бардыгычы. Бир жумада 2 жолу бар. Кандай болот ушунда? Жакшы, өтө сонун. Бул түрсүк майкажан жүрүшөт. Өтө сонун. Үйдөн жылытсыз. Үйдө деле отурдум да. Бул өтө сонун экен да. Убакты болду кошуп алабыз. Ооба, кошуп иштейсиң. Тынбай иштейт. Иштеп турат бар. Иштетсин бизе. Бир неме салып койду экен. Жана андай неме. Азыр неме кылайын? Комендантты айтыңыздар эле, комендант кайда? Мына Рахим бар. Немелерин манага бир сала койгула, иштетип койгула. Сейчас иштетин. Давай, иштетин. Азыр иштесин. судан куюп. Kızlar ne kadar mısın? Кай жагында кыздардын жаткан эмесин көргөзү келет. Мына азыр жатышат да. Азыр жана практикага кеткендердин баардыгынан башкасы жатышат. Özgürce şeytan süresi var. Азыр анан Данияр Төрөмазиевич мандайга болгондо мен келгенде где-то 180 тонна көмүргө неме кылганда сак болмойсуз. Анан ошол себептен мен азыр баягы печкени алмаштыргам дагы үнөм болуш үчүнчү. Азыр 70 тонна көмүр талап чыгабыз да мамлекетте. Биз жана 180 тоннаны уже бардыгын дух ярысына болгондо мен өндүрдүм. Эркек балдарды Быйыл бүттүм да. Бардыгында 2 этаж баяндай военный немеде. 4 бала бир комнатада. Мен бир комнатада 4 эмес. 8 баладан койдум. Себеби потребность ошондо чоң. Суу ысык суу тынбай чыгып турат. Мындай кылдырып койдум да. Айлам кетип. Туура эле. Буну былтыр бүттү. Балдар чыгып жатканга мүмкүнчүлүгү бар да. Ооба, ошодон неме кылганда свет. İşte Не иштейт? Lampiska yok ekan. Жерде экөөндө тең лампочка жок. Себеби эмне экенин билбейм. Комендант эжеке. Комендант берип жүрсүн, эми ошого келдик го биз. Жаңыраак келди. Уже немелерин баштадык да. Мында кетпесек бизге жатам деген балдар көп болуп атат да. Себеби папамдан бар. Анан Оштон келген агай бизгечи. Кечеги кайрылганды сиздер туура түшүндүңүздөр, түшүнбөдүңүздөр билбейм. Бизде эгер келип окусай, күйбөй атат да. Балдар ыраазы болуп атат. Наоборот, ушуларды ачып берсең ийгиси агай. Негизи кесиптик эмелерди күчөтүш керек байла. Ошондой деп Орто кесиптик билим берип, балдарга кесип бериш керек. Андан кийин калаган окуу жайы. Тамактанганда кичине ойлонуп турсун деп. Мен ойлоном. Токойдогу коёндун жашоосу. Мен бала бакчага тартып. Мисалы да. Бизде деле бала бакча дейт балдар. Орус чомоктору да мунун бүт бар. Бар да кыргыз чомоктору жок. Бар. Кыргыздын сүрөтү бар.
улуттук колориттеги сүрөттөр бар. Эмнеге андай кылып койсо болот? Түшүндүм. Тамак аш тиги го мейли. Мунундайларды алмаштырыш керек. Качанка чейин эле орус жомоктор менен жүрөбүз. Түшүндүм. Орус жомокторго тарбиялаш керек балдарды. Макул. Үйрөтүш керек. Бул проблема эмес. Аткарабыз. 200 канча 11 бала. 11 балага тамак. Жалпы. Жалпысы. Бүгүн канча балага тамак бердиңиз? Сиз башка ашпосуз. 78 бала. Калганы каякта? Бардыгы. Бардыгы. Каяка кетти? 308 бала. Каяка кетти? Bütün iş berүүчүлөргө бергенбиz. Диплом. Так. Кеңеш айыл өкмөтүндө бар. Нукатта бар. Төгүү секторунда бар. Кантип кетишет алар балдар практикага? Биз контракт түзүп анан кийин кетишет. Ушу тиги ишкерлерден сиздер менен контракт болуш керек. Конечно, биз байланыштабыз, тыгыз байланыш. Кайсы жерлерде? Ар бир айыл өкмөттө бар азырчы. Эмне кылышат? Барып ошо механизация, айыл чарба окугандар айыл чарба немесин киришет. Кайсы айыл өкмөттөрдө азыр бар балдар? Кеңеш айыл өкмөтүндө, Кыргыз айыл өкмөтүндө. Чалыңыз айыл өкмөттөргө. Айыл өкмөттөр чыксынчы байланышка. Кайсы айыл өкмөттө 54 лицейден барып бүгүн балдар окуп, анан менен иштеп атат. Практикадан өтүп атат, азыр эметсин. Азыр барабыз ошол кеңеш айыл өкмөтүнө. Хорошо. Буйруктарын алып чыгыңызчы. Канча бала бүгүн практикада жүрүп, кайсы ишкана менен кантип келишим түзгөнсүздөр, ошол бүтүп мага бериңизчи. 100 канча 108 бала деп атасыз. 108 баланы список бериңизчи. Хорошо, бар. Бу жерде азыр бүгүн 78 балага тамак берип атасыздар. Ооба. Так, тиягы 108 бала. Ошондо 186 эле бала болуп атпайбы жалпысы. А сизде 240ка жеткирдим деп атпайсызбы? Бир группа немеде жанагындай 10 айлыкта. 28 бала. 10 айлык. 28 коштоңуз. Сиз ысык тамакка, мисалы 3 мал тамактан Ага тамак бербейбиз да биз. Аларга бир мал. Ошону Стипендия бересиз. 28 баланы кошуп, Плюс 28 болсун. Ошондо 186 болуп атабы? Нар жака 20-ны кошуңуздар. 100, 216 бала. 216. Калган бала. Калгандары сурайт экен, келбей калат. Ушундай болот. Жок, барыбир мындай да сиздер мисалы тамакты жасап атканда жалпы балдарга тамак жасайсыздар да туурабы? Санына карап. Сиз Жок, мисалы бизде күнүнө кандай кылып эмени бересиз? меню беришет, мастерлер, ар бир группа менюну мага Эртең. заявка беришет. Эртең. Мындай деп беришет бул жака Мынча бала. мынча бала депчи. Ошонун негизинде анан кийин тамак жасалат. Тамак жасалат. Ооба. Мисалы мына бүгүн 78 балага тамак бердик деп атат. Калган үнөмдөлүп атат да, азык түлүктөн башкадан туурабы? Эт азыгы башкадан үнөмдөлүп атат да. Жалпы эмеде алганда сиздер ошол 240 балага бирдей тамак берген жоксуздар. Бирок мамлекеттен 30 сомдон сиздер 240 балага бербейм. жок 240ка бербейсиз. 207 Ортодо берки 207 баланы алалы. 207ге 30 сомдон ар бир эмесине кетип атат да күнүнө. Ошондо сиздер 78ге бүгүн тамак берсеңиздер, нар жака 30 болсо, нар жака 7. 37 бала минус кетип атат. Ошондо 37 баланын мамлекеттен бөлүп аткан тамак ашы эконом болуш керек да. Мен сизге неме берейин, интервью берейин, анда болсочу. Ошол за счет ошол үчүн мен 3 мал тамак берип атам да. Эртең менен да ысык тамак берем. Эгер неме болгон болсо, кызыксаңыздар көрсөңүздөр болот да. Ар бир бала жок дегенде бир эртең менен ысык тамак жейт. Анан жумуртка жейт. Эртең. Каша беребиз. Жанагындай эле гречка, Жок, негизи жатаканада балдарга 3 мал каралган да тамак, туурабы? Жок, 30 эле сом каралган. Жок, эми 30 сомдун эсебинен азыр бала акчадагы балдарга 7 сом каралган. Бир күнгө ишенесизби? 7 сом. Мамлекеттин эсебинен 7 сом каралган. Анан жанагы ата-энелер башкалардан баягы попечительский кеңештерди түзүп алып, анан ошолор акча чогултуп, өздөрүн каржылап эме кылып атат да. Сиздерге 30 сомдон. Республика боюнча сиздерге ПТУга бөлүнгөнчөлүк, тамакка бөлүнгөнчөлүк эч жерде каралган эмес. Мындай тамактандыруучу жайлардын бүт бардыгын алып көрсөк, эң эле көп сиздерде каралат. Ошо 30 сом 3 мал тамакка кирет да, мага экономия кызыктырып атат. Ошодон 1 жылдын ичинде мисалы сиздер келбей калган балдар, ар кандай шарт менен келбей калат деп атпайсыз. Ошолордун эсебинен канча экономия кыласыздар азык? Экономия кыла албайбыз, жетпейт ага. Данияр Төлөгазович, туура түшүнөсүз, жетпейт, ачыгын айтайын. Жетпейт. Себеби 3 мал тамак беребиз. Анан ар күнүнө жок эле дегенде 1 килограмм, 1,5 килограмм, 2 килограмм чейин эт иштеп беребиз. Бүтүн немелер ушул жерде турат. Анан балдарга эртең менен сөзсүз түрдө биз неме беребиз жанагындай. Сливочный майчы. О, немелер сөзсүз түрдө жешет. Кайсынысына? Определенный Сорту кайсы?
Sortun bilbeydik bilmiyorum. Ya tendir çalıp Tenderde gelen. emne менен Hap geçip aldan jana. склад башчысы канчадан кайсыл эмен аласыздар? Көрсөткүлө барсын. Нема жок. Кайсыл май? 7%. Ким? 7-нчи капасы. 72% менен майлуу бой. 72% деп бергенсиңер. Тендерге. Сертификатын алышкан. Буйрутманы көрүңүзчү, буйрутмада канчага бергенсиңер? Эмне майга бергенсиңер? Тендерде ушу майды алып келгенге буйрутма. Ошого да бергенбиz. Ha? Tamam. Tendirde. Şunday da oğan. Ana yettim o sırada. Benim hasta biraz 5-6 yıl kalkan var. Senin adı canlı olsa уже gelip de. Ben уже заявканы айтып Дерсеңиз, кайсыл эмне? жап көрөт. Муну халандын баардыгын өзүбүздүн немеден. Мурда вообще болгон эмес, мындай да болгон. Siz деген түндө тургузуп алып сураса, билишиңиз керек. Кайсы буйрутманы бергенсиз? Ал кайсы жерде, эмне негизинде сатып алдыңыз? Сертификаты кайсы май келип атат? Емен аты неме болса, немен айтсаңыз, бізде мондай болды да. Жаңа Тұрғазович, біздегі жаңағы заниматься еткен адам қайтыш болып кетті да. Анан жаңадан келіп, бұлар уже тантырап қалышы мүмкін. Ал адам болғанда стилмескі қоймақ. Барысынша. Мындай да, Больницаға түшіп қайтыш болып қалды, анан жаң келгенден кейін уже неме болып кетті. Майлар боюнча биз дайым айтып жатабыз. Кагаз жүзүндө 72% майлуулуктагы май деп бересиңер тендерге. Бардыгында 72% майлуулуктагы майды алып келип бергиле деп бересиңер. Тендерде уткан компания дагы ошондо утат. 72 алып келем дейт. Муну 32% майлуулуктагы май. Мен менен азыр талашам десеңиз, алып барып лабораторияга беребиз. Муну майлуулук. Себеби көрүнүп турбайбы? Коробка берген көрүнөт да май. Анан далаш кеч келет мага ушуну. 32% май. Жанагы магазинде мынау майдын бир пачкасы 38 сом турат. Силер тендерге берип атканда 78 сомдук, баягы 310 сомдук майлардын немесин бересиңер. Процент. Муну май жөн эле сууда бул маргарин мындай алганда. Көз көймөчүлүк ушу жерде жатат. Баягы тендерге башканы бересиңер, акчаны башканы которобуз, самом деле май вообще башка май келет. Анан ортодо кичинекей бир тыйын чыгат, ошол ройлу да. Ошол ройлу. Ошон үчүн тендерге берип атканда жаңы келсеңиз карашыңыз керек. Ар бирин кайсы буйрутманы берип атасыз, тендерди уткан киши абийир менен ошондой буйрутманы алып келип бериш керек. Точно. Ушул болот, болбойт деп. Эгер туура эмесин алып келген болсо, сиз 100% кабыл албай койгон акыңыз бар. Жетекчиге билдирип, жок болбойт. Муну албайбыз. Себеби биз тендерге берген буйрутмада башка болчу кечирип коюп туруп, кайра тендерди бузганга укугуңар бар. Болбосо ал ошол силер буйрутмада берген нерсени алып келип бериш керек. Тендердин көбү ушундай болуп атат да, баары сүйлөшүп алат. Тендерчи менен жетекчилер башкалар отуруп, бияктан запуск кылат, тигилер сүйлөшүп алып, анан ортодо баягы сапатсыз нерселер келе берет да, ортодо кичинекей тыйын да, ошодон ойнойт да көбүчө. Андай жок. Биз тендерчилердин көп процентин кабыл албай койдук. Мен өзүм лично. Нургул Сабыровна, вы же в курсе, наверное, да? Тендерчилер менден тажап качып жүрөт. Бул мага Неме болуп, же ушул агай менен иштешпейт. Бул эмне кимге карайт? Ушул кантип болсун мага карашып эмес. Бул жана боғырлардыкы. Жаңа Тұрғазович. Боғырлар. Завхозго склад башчы деген көрүп беребиз да. Жок, жаңылык кылып атат. Азыр бир нормальный немесин мынакса. бул эмне? ошо Поварды чакырсаң, неме бай. Повар эчеге келсеңиздер, повар кайда? Шот жобун биз иштетпейбиз. андай болду. Сен иштетпесең эмнеге башка бир. Сүт эмес? Болсо Ушундай кымыз. Муну эле. Абада. Келсеңиз бияка. Буну ким иштетет? Жок, келсеңиз эмне ал? Süt.
Кантип сүт? Süt marazelke salып калганбыз, анын бетине анча эме кылабыз, тозон малдыбыз бар, сүт келет. Кантип сүт? Муну карасаң. Тоңуп калганда ушундай болуп калат. Анан бул кайра эме кылсаң свежий болуп калат, агай. Анан муну тоңдуруп эме кыласыз? Кайырып калат да, азыркы мезгилге эме кылабыз да, нандын бетине азырдан алып туруп бетине иштетебиз. Кантип? Алып койсок эме болуп калат, свежий болуп жакшы болуп калат. Анан эмне эгер өзүңөр иштетсеңер, склад башчы билбейт. Берет, өзү сураган кезде алабыз, эртең менен мына жагыбыз деген алабыз. Берет, бербей койбойт. Жок, кантип берет билбей атат бул иш. Билет, неге билбейт деп айтып элет азыр ошо нанын бетин эртең менен алабыз, бирөөсүн алсак, эрип соң болуп калат. Не деп айтасыз? Бериңиз дейм. Ошо тоодон алып келгенбиз дейтин. Анан ирип калат да азыр агай. Буну 1 саат, 2 саат койсоңуз өзүнө келип соны болуп калат да. Жок, мунуңуз бүгүнкү сүт эмес, эртеңки сүт эмес, эгер сүт болсо. Süt bir jumada bir gelet деп турушун айтсаң. Ошондой. Анан биз onu нандын бетине кызыл болуп жакшы чыгат да, өзүбүз эмес. Кечиңиз, сиздер үчүн да жооп беришим керек. Туура? Ооба, бир аптада Bir jumada bir жум келет деп айтыңыздар да. Анан бул өзү свежий болуп сон болуп калат да 1 саатта. Süt азыгын сактоонун өзүнүн стандарты бар. Стандарты бар, нормасы бар. Mesela өзүңөр каалагандай тоңдуруп, каалагандай коюп коюш дегенчи, аны үйдө жасай бересиз. Үйдө өзүңүздүн балдарыңыз, жоопкерчилик өзүңүздө, жолдошуңузда, барып каалагандай жасайсыздар. Бул мамлекеттик мекеме. Туура эмес, эрип калбасын деп. Мамлекеттик мекемеде өзүм каалагандай кылам деген нерсе болбош керек. Өзүң каалагандай нерсе болбош керек мамлекеттик мекеме. Бу жерде мамлекеттик стандарт бар, ошондон чыкпай анан жасаш керек. Тамак ашыгыңыздарды жасаганда менюну ким түзөт? Шеф бар. Шеф бар. Сиз түзөсүз, тоогу? Мен шеф бар эмесмин. Сиз жардамчымыз. Башка ашпоз чыгат. Чакырбайсыз. Жерде азыр эмнеде эле? Кызык сиздерге келип атат го, эмне качып атасыздар? Чыкканым жок. Чакырыңыздар эжеке. Тамак ашты кайерде сактайт булар? Пробаларды. Бура бул жакта отдельный болгон. Бул жакка киргизбейсиз. Кайсыл холодильникте сактайт? Жо такылдап жооп берейин десем туура эмес болуп калабы. Азыр защищать этти деп дагы мен өзүм неме калдым, подозрениячы. Жетекчисиң. Жок, эми жетекчи эмне, бирок ол жакка кой турам. Өзүм муну контрол кылгантым барчы. Өзүм кылгантым. Анан нет неме атайбап. Сиз башка ашпозчу? Мына беттегиз. Мына эртеңинегиз. Муну канча эмеде өткөрүп турасыздар? Кайсыда биз? Канча сакталышы? 3 күндө. пробаларда? Мына кече мына биринчи күндүкү. 30. Мына 31. 30-дагы бул эмне? Завтрак, обед, Завтрак. ужин ба? Завтра. Завтрак, ужин гана, обед гана. Не, бир эле жолу эме кылып коесуңар. Же эртеден кечке перловка бересиңерби, суп? Жок. 3 бөлөк тамакпы? Кайда эмес? Проба кайкында? Бу жерде бирөө эле эртең менен кимдир туруп атпайбы? 30-05 мунуңар деле эмне? 31 бүгүнкүн айтып атасыздар да, бул туурабы? Бүгүнкү саатка обедтеги. Кана тигилер. Сиздерде болгон холодильник ушулбу тамак ашыңыздарга? Ана морозилник, ана холодильник. Башка жер жемиш эмелерди кантип сактайсыздар? Скалачка. Жок, ал